атам дедиңер. Аттарды өзгөртүп баштадыңар. Мисалы, ырайым дуу болсун деген баланы рахим кылдың, хыны кайра коштуң жерге. Кыргыз төрөлгөндө же тили чыкканда апа деп чыгат, адан баштап чыгат. Ак, асман, ата. Ыйлап төрөлгөндө ыңа деп а менен ыйлап төрөлөт. Кыргыз тилди сен жергенге акың да жок, укугуң да жок. Мына урматтуу момун мусулман, көзүңдү ач. Мен мусулман эмесмин. Мына мусулман дегендер алар үчүн манасы ширик. Мен үчүн чындык. Ширик эмес. Мусулман дегендерге салт дагы ширик. Мен үчүн ширик эмес, ал менин жашоо эрежем. Демек мен кошулбайм да, демек мен мусулман эмесмин да. Мусулман үчүн арбай жок. А мен үчүн арбай менин рухум, арбай менин атам, арбай менин ал түндө түш берүүчү, кеңеш берүүчү, колдоп коштоп туруучу, жол көрсөтүүчү Кудайдан кийинки чоң энергия. Демек мен мусулман эмесмин. Мен ташка, отко, сууга, абага маани берем. Мен ошо жеренеден тамак алып жеп атам. Энемдин сөөгү, атамдын сөөгү жерене жашырып алган өзүгө. Заңыбызды жашырып алып атат жерене. Жереде болгон үчүн мен жашап атам. Мен кошулам, мен жакшы көрөм, мен 2 күн курсагымда тойгускан келинчегим жокто, кой кайтарып жүргөндө кошунама сый кылам, ошого сыйынам, рахмат айтам. Көрдүңүзбү, жөн эле кайдагы мусулман болуп алам, түшүнбөй атам. Мусулман, ал кайдан чыккан сөз? Мен муну күйүп айтып атканым, артка тартып атасың.